баарыбыз бүгүн бирдей аза тартып турабыз. Кейбеген киши жок Кыргызда. Бир эле үй бүлөс эмес, бир эле жакын саналаштар эмес, бир эле аны көрүп билип калгандар эмес. Деги улуу сөз деген, улуу салт деген, улуу тарых деген, эмнени аздек деген кыргыздын баары бүгүн ыйлап отурат үйүндө. Бекеринен айтылбаса керек сөз. Карагай ыйлап, талыйлап, караган журттун баары ыйлап деп. Мына бүгүн коронавирусту артына карабай, канчалаган киши бул жерде турасыңар. Ошо улуу инсанды, улуу адамды акыркы сапарга узатууга көңүлүңөр чыдабай ушул жерге келип турасыңар. Туура, өлүм деген алат экен, баарын алат экен. Өлүмгө эч ким, ажалга эч ким туруштук бербептир. Кезинде кылычын көтөргөн, жер жүзүнүн жарымызын бийлеген Чыңгыз хан деле өткөн дүйнөдөн. Туура, Искендер Зулкарнайын деле өтүптүр. Темирлан Бабур деле өтүптүр. Бирок биздин Элмирбегибизди жок дегенде 70 жашка чыгарып алсак эмне? Ошондо 70 жылдык тоюнда калайык калктын баары чогулуп, суусарды өтей кийгизип, кымкап чепен кийгизип, тулпар мингизип тойлобойт белек. Туура баары өткөн экен дүйнөдөн. Кезинде Улукбек өтүптүр, Фирдауси өтүптүр, Омар Каям өтүптүр, Баласагун өтүптүр, Махмуд Кашкар өтүптүр. Бирок жок дегенде 50 жашка чыкса эмне? 50 жаш тою болгондо Кыргызга дүңгүрөтүп той кылбайт белек. Кыргыздын улуу инсаны, Кыргыздын сөзүн аздектеген, Кыргыздын көтөргөн кылычы, сундурган найзасы Элмирбек деп, элдин баарын 7 дубанды кыдырып той берсек жарашпайт беле. 42 жаш деген эмне? Карачы. Кирейин десең жаргат жери бүтүн, өлөйүн десең көр бүтүн болуп турабыз бүгүн. Айла жок ажырап. Айла жок ажырап турабыз улуу таланттан. Элмирбек деген ким эле? Элмирбек деген ырдын пиреле. Кайсы жери болбосо да обону шаңкылдап, күлсө күркүсү жаркылдап, кабагын ачып каркылдап, кайсы той болбосун, кайсы айтыш болбосун, кайсы сөз болбосун, кайсы обон болбосун, бүлөгөн кылачтай алдыда сунулуп турат эле го. Кечеден бери ырларын берет Элмирбектин. Кайта тирилип келгендей шаңшыган обону, кайталангыс таланты. Баягы Элмирбек, тирүү Элмирбектей карап отурдук телевизордон. Мына бүгүн акыркы сапарга узатып жатабыз. Эркек киши ыйлабайт дейт, кечирип койгула туугандар. Ыйлай турган күн болуп турат бүгүн. Ыйлай турган күн болуп турат. Себеби мындай талантты жоготкондо ыйлабасак, мындай талантты узатканда ыйлабасак качан ыйлайбыз? Качан көзүбүзгө жаш алабыз? Элмирбек элдин гүлү болду, ырдын пири болду. Кайсы жерге барса да Кыргыздын намысын түшүргөн жок. Кайсы жерге барабыз да улуу Кыргызды даңктап жүрдү. Ким менен болсун, кайсы жерде болсун, Кыргыздын тарыхын, Кыргыздын салтын, Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын тилин көтөрүп, барктап, улуу сереге жеткизип жүрдү. Манасчы десең манасчы, обончу десең обончу, акын десең акын, санатчы десең санатчы. Санатта Элмирбекти ким айталы деле? Манас айтса, манасынан манасчылар суктанган. Обон айтса, ар бир обону шедевр болгон Элмирбек. Бүгүн айрылып турабыз Элмирбектен. Эмне дейбиз? Эмне дейбиз? Эми наркы дүйнөгө аттанып турасыңар Элмирбек. Нар жака барганда дагы мүмкүн өзүңдүн атаңдай болгон тукам күтүп алар сени. Эрте келдиң десең да күтүп алар, эрте келди десе дагы күтүп алар. Ашыкем тосуп алар сени. Айнанайын Элмирбек, сен да келип калдыңбы деп. Ошол жерде эстекем бар. Эстекем эркелетип алып жүрөр. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Ажалдан болбос кайтарыш, айылыңа көңүл айтабыз деп Ысмайыл айткандар. Айылга көңүл айталы, бири-бирибизге көңүл айталы. Ушул өнөрдү алып жүргөн Яздек деген Элмирбектей дагы инсандар чыксын деп тилейли Кудайдан Кыргызга. Кудайга дагы ушундай акындарды берсин.
Kuday dagı uşu Kırgız eline uşunday oyunculardı versin. Kuday dagı uşunday zalkar talantları versin. Koş yatkan yerin jaylı bolsun. Kırgız'da tanıtagan. Oşol anın gücü sözündür, oyunda, ovanda. Elbirbek köp kırılıp talan. Akın, anasçı, ovançı, tök bakın, aktanda yakın. Ben şu Elbirbek'ten 3 günden beri şu yazganlarlar bakıyorum. Şunçalık oyları, yiğit, şunçalık tereң, şunçalık mazmundu, şunçalık bir yürekten çıkan, özünün takdırını öz yazıp koyunda şunday takdırınırlar ken. Bu bunday akın, bunday içki dünyası tereң akın bizde çanda gezişir. Oşo çanda gezişse dağı, oşol çanda gezişkenin biri Elbirbek'in öz. Akındığı, tök akındığı boyunca hiç kim dalga salamaz. Hiç kim dalga salamaz. Sözdün tulparı, sözdün gülüğü, oydun gülüğü Elbirbek'in özüyle. Sözünde, oyda, sözünde ulu filosofiyada vardı. Sözdü jöneli söz dep aytчу эмес бул. Сөздүн баркын, кадырын, кыраатын келтирип туруп айткандыгы ушунчалык биздин жүрөгүбүздө турат. Биз бүгүн жалпы кыргыз эли чын сөздүн чыныгы маанисинде улуубузду акыркы сапарга узатып атабыз. Elbirbek barar jeриң бейиш болсун. Toprağın torpa olsun. Seni ошол дүйнөдө Атаң Эшмамбет, Алаң Токтогул, Кыргыздын улуу инсандары күтүп атат. Ошол улуу инсандардын арасында биз каалар элек ошол өнөрүңдү мындан ары улап, мындан ары ошол кыргыз элине өзүңдүн рухуң менен жакшылыкты колдоп жүрөсүң биз терең ишенебиз. Elbirbek жөнүндө ар кандай сөз бар, ар кандай ой бар. Бирок бизге Elbirbектин улуулугу анын сөзүндө ырында. Урматтуу туугандар, урматтуу берде маданият кызматкерлери, кесиптештер, урматтуу манасчылар, тök бакындар, урматтуу ушул чармачылык тазектеген менин кесиптештерим, урматтуу досум Садык. Бүгүн мен баарыңарга көп айтам. Бүгүн сиздер бир канатыңардан айрылып отурасыңар. Бүгүн кыргыз эли бир канатынан айрылып отурат. Ошондуктан баарыңыздарга кайрат каалайм. Биздин элибиздин жүрөр жери, бейиш, жашаган жери биздин көкүрөгүбүз. Хош бол менен жаткан жериң жайлуу болсун. Чоң рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Садык Ширниязовго берилет. Урматтуу улуу инсан сыйлап, улуу сөздү сыйлап келгендер. Биз баарыбыз бүгүн бирдей аза тартып турабыз. Кейбеген киши жок Кыргызда. Бир эле үй бүлөсү эмес, бир эле жакын саналаштар эмес, бир эле аны көрүп билип калгандар эмес. Деги улуу сөз деген, улуу салт деген, улуу тарых деген, эмне аздек деген кыргыздын баары бүгүн ыйлап отурат үйүндө. Бекерден айтылбаса керек сөз. Карага ыйлап, талыйлап, караган журттун баары ыйлап деп. Мына бүгүн коронавирус дартына карабай, канчалаган киши бул жерде турасыңар. Ошо улуу инсанды, улуу адамды акыркы сапарга узатууга көңүлүңөр чыдабай ушул жерге келип турасыңар. Туура, өлүм деген алат экен, баарын алат экен. Өлүмгө эч ким, ажалга эч ким туруштук бербептир. Кезинде кылычын көтөргөн, жер жүзүнүн жарымызын бийлеген Чыңгыз хан деле өткөн дүйнөдөн. Туура, Искендер Зулкарнайын деле өтүптүр. Темирлан Бабур деле өтүптүр. Бирок биздин Элбирбегибизди жок дегенде 70 жашка чыгарып алсак эмне?
Oşonda 70 yıllık toyunda kabayak kalktımları çoğulup Suuzar devete giygizip kımkap çepen giygizip tulpar mingizip toylap etmedik. Tuğra bar ötkön eken düğünöden kezinde Ulukbek ötüptür, Firdavsi ötüptür, Omar Kayam ötüptür, Baba Sakın ötüptür, Mahmut Kaşgar ötüptür. Biroq yok degende 50 yaşqa çıksa emine, 50 yaş toyu bolgondo Kırgızska düngür ötüp toy kılbayt belek. Kırgızstan ulu insanı, Kırgızstan sözün az degen, Kırgızstan kötergen kılıçı, sundurgan ayzazı elimi beklep, eldin barın 7 duandı kıdırıp toy versek diye açbayt bele. 42 yaş degen emine. Karaç.